Бул текст мына жазган текстиңизди копировать. Абдилла Тартыков 34 жылга жакын убакыт жаза аткаруу бөлүмдөрүндө кызмат өтөп келген. Учурда 72 жашта. Компьютерге кызыккандыктан курска жазылып билим алууда. 3 ай аралыгында компьютерди үйрөнүп, интернет аркылуу дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктардан кабардар болууну көздөйт. Жаш курагына байланыштуу окууга катталуу кыйын болгонуна карабай, компьютерди үйрөнүүгө аракети күч. Мен эми жана эле караганда компьютерде интернетке кирип, анан анча-мынча жаңылыктарды билейин деген эле максат менен да, болбосо бизди жашы өткөн экен деп анча деле неме кылган эмес башындасы. Кийин Бишкекке документтер жөнөткөндө алар бизге звонок этти, жашыңыздар өтүп калыптыр, бирок мейли деди. 25 марттан тарта ар бир курска катышып келет. Учурда анча-мынча программаларды үйрөнүп калгандыгын айтат. Союз убагында машинкада иштеп жүргөндүктөн компьютердин клавишаларын басууну оңой эле өздөштүрүп алыптыр. Картайып калсам да кээ бир жаштарга караганда алдыдамын деп тамашасы аралаш мактанып да алды. Муну бердим, мен өзүм мурда пишүүчү машинкада чылап иштегем да. Ошон үчүн баягы клавиштарын басып мага проблема болгон жок да. Акысын көрсөтүп койдум, буягын өзүм тартып алып элем. İşte o da. Bir-iki paraktарын жазып көрдүк. Анан эми баягы беркилерге кыйналып атат, сөөлөргө клавиш басышын тамганы билиш керек да баягы. Абыгыдынчы. Бул аксакалыбыз негизи мурун машинка менен иштеп жүргөн экен. Айрым жаштарыбызга караганда мунун аксакалыбыздын печать этет компьютерден. Анысы мурун машинкада печать этип жүргөн үчүн бат печать этет да. Мен башка жашырактардан караганда мунун ылдамдыгын, бул аксакалдын печать этип жазган ылдамдыгын мындай жогорураак коем. Баткен облусу боюнча Абдилла Тартыков сыяктуу 16 пенсионерлер тандалып алынган. Компьютердик билими боюнча окуткан тренердин айтымында аскер кызматынан пенсияга эрте чыккандыктан көпчүлүк пенсионерлер жумушсуз үйдө отуруп калышат. Азыркы учурда кайсыл гана ишкана болбосун компьютердик билими жокторго эшиги жабык. Андыктан алардын жумуш менен камсыз болуусу үчүн жардам берип жатабыз дейт. Биз 3 ай окутабыз негизи бул проектте. 3 айдын ичинде 0дон баштап, мындайча айтканда офисный программалардан баштап сайттарды түзгөнгө чейин жеткизебиз да. Биринчи офисный программаларды үйрөтөбүз, андан кийин интернетке кандай интернетти колдонуш үчүн интернет жөнүндө үйрөтөбүз. Мындай курстар НАТО Кыргызстан программасынын алкагында каржылоого алынып, НАТОго мүчө болгон 28 мамлекеттеги пенсионерлердин жардамында ишке ашырылып жатат экен. Программанын менеджери Кристофер Штаут окутуудан өткөн пенсионерлердин 75-80% жумуш менен камсыз болушарын билдирди. Биз окутуп жаткан курстар адамдарга жардамы чоң. Жарандык жашоодо жумушка орношууга пайдасы бар. Пенсияга чыга турган аскер кызматына деле жумуш берүүчүлөр тарабынан сунуштар болот. Статистика боюнча биздин курстан өткөн аскер кызматкерлеринин 75-85% ишке жайгашышат. Деген менен бул жерге окуп жаткан пенсиядагы аскер кызматкерлери компьютерди үйрөнүп, интернет аркылуу маалыматтарды алууга гана кызыктар. Анткени Баткен областында компьютердик билими болсо да, жумуш орну жок деген пикирлер айтылды. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.